Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Алла таалам насип кылып мына Меккеде Харам мечитинде Каабанын жанында сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга Кудайга чексиз шүгүрчүлүк айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, мына биз умра зыяратында жүрөбүз. Анан ушул умра жөнүндө бир маек кылгыбыз келди да. Ушул устазыбыз Миржалал устаз ушул умрага бизде аж башчы болуп, умра башчы болуп келип, абдан жакшы бир умранын касиеттерин көрсөтүп берип атасыздар да. Негизи эле ушул азыр мына Кааба төрт тарабы бийиктиги 16 метрге чейин экен. Анан жанагындай компастык төп келген төрт бурчу Алла Тааланын үйү. Азыр ушул Кааба жөнүндө алгач сизден сурагым келип атат да. Жанагындай жаачы болсо жааны жаачыга бер деп коет. Ошол сиз билимдүүсүз, илимдүүсүз. Бул багытта Каабанын тарыхына кыскача токтолуп берсеңиз да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала Курандан баштай турган болсак, астагфиру билла. Инна awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin. Аллах Таала жер бетинде алгач ушул Каабатулланы жараткан. Адам алейхиссалам жер бетиге түшүрүлгөндөн кийин эле Адам алейхиссалам асманда Каабатулланы Байтул Маамурдун периштелердин айланып жаткандыгын көргөн. Көргөндө Аллахым, мен бул жерде мындай нерсени көрбөй жатамын дегенде, Аллаху Тааланын буйругу менен өзүнүн үйү катарында харам жергесинде, ушул харам жергесинде периштелердин жардамы менен 30-40 киши арам көтөрө турган таштарды периштелер ушул Каабатулланы пайдубалыга түшүрүп, 7 кабат астыга чейин түшүрдү. Андан кийин Каабатулланы Адам алейхиссалам, алгач Адам алейхиссалам курган. Ошол күндөн тартып, мындай айтканда, жер бети жаралгандан тартып, тарыхы болуп, жер бети жаралгандан тартып, адамдардын кыбласы болуп келаткан, кыямат кайымга чейин кыбласы болуп, Аллах Тааланын үйү болуп кала бере турган жападан жалгыз Аллах Тааланын Байтуллахы болуп эсептелет. Ошол Каабатулланы курганда, Адам алейхиссалам кургандан кийин алгач Каабатулланы курганда таваф кылган экен. Таваф кылып туруп, биринчи Аллах Тааладан сураган, Адам атага чейин алам жаралганда пайда болуп атабы? Адам атага чейин алам жаралганда эле пайгамбарыбыз хадисинде дагы айтат, духиятул арду мин Макка. Биринчи жер бети ушу Меккеден жаратылган экен. Меккеден баштап жер жаралган экен. Андан кийин Адам алейхиссалам Каабаны курган. Каабаны кургандан кийин периштелер негизинде Каабатулланы таваф кылышкан. Биринчи таваф амалы дагы биринчи болу аввалу ман бил байти ал малаика дейт. Биринчи Каабаны таваф кылгандар булар периштелер болуп эсептелет экен. Андан кийин Адам алейхиссалам, Адам затыдан биринчи атабыз Адам алейхиссалам Каабатулланы таваф кылган экен. Андан кийин жана топон суу каптаганда Кааба жок болуп кетип, кийин Ибрахим алейхиссалам доорунда пайда болуп. Ибрахим алейхиссалам, андан кийин Нух алейхиссалам топон суу каптап кеткенден кийин эч ким келбей, бул жерге Хажар энебиз менен Исмаил алейхиссаламды Ибрахим алейхиссалам таштап кеткен. Ушул жерге эч нерсеси жок эле, Каабанын дагы орду жок эле, суу дагы Замзам суу дагы жок эле. Ошол убакытта таштап кетип, Исмаил алейхиссалам чоңоюп, резеге жетип, бала чакалуу болуп калгандан кийин Ибрахим алейхиссалам келип, баласы менен биргеликте Каабатулланы кайрадан курган. Ошондо жанакы бир жөргөлөмүш келип, Каабанын пайдубалын көрсөткөн экен. Жанакы пайдубалыны казышканда мурунку периштелер коюп кеткен пайдубал барбы? Ошого жетип Ибрахим алейхиссалам ошонун ордуна кайра Каабаны Адам алейхиссалам мурун кандай курган болсо, ошондой кылып эки эшиктүү кылып, төрт бурчтуу кылып туруп Каабаны кайрадан курган экен. Мында азыр эки эшик барбы? Мурун эки эшиги болгон. Азыр бүгүнкү күндө бир эле эшиги бар. Мурунку эшиги Адам алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам курган эшиги жерге тийип турган экен. Кийинен кур эшели курганда бул тараптагы эшигини алып салышып, бир тараптуу эле эшик кылып, бул жака эле эшикти койгондагы, анан мына көрүп турган така дагы Каабанын ичиден болуп эсептелген. Ибрахим алейхиссалам ушунун ичиден курган негизинде. А бирок бул кийинден
Курейш эли курганда 605-жылы курган кезде жабдык жетпей Кабаны кыскартып коюшкан. Себеби буну каяктан билебиз десек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондон улам бер жак курулбай калган да? Ооба, бул жак курулбай калган. Өзү негизи кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз Кабанын ичиге кирип намаз окугум келип жатат дегенде пайгамбар Айша энебиздин колунан жетелеп келип туруп ушу Хижри Исмаилдин ичиге киргизген экен да. Бул да Кабанын бир бурчудан, Кабанын ичиден бир бөлүгүнөн болуп эсептелет деген экен. Эгерде мен түркөйлүк доорго жакын болбогонумда мен Кабаны бузуп кайрадан курмакмын деген экен. Бул таканын ичинде кирип намаз окуп чыгып атышат. Ооба. Кабанын ичине кирип намаз окугандай эле соопка ээ болот турбайбы? Ооба. Эгер кимдеки ушу Хижри Исмаил ичиге кирсе, ушу таканын ичиге кире турган болсо, Бул жакта Ибрахим алейхисалам изи ооба. турат. Алынын тарыхына айтыңыз. Эмне ал жерде турат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Инна вал мақам Хаjar Laswat менен бул макамы Ибрахим якутатун мин якутул жанна, 5 жакуттарынан бир жакут ташы дейт. Ибрахим алейхисалам, Исмаил алейхисалам менен Кабаны куруп баштаганда, өйдө жагына жетпей калганда, ушул таш кадимкидей лифт сыяктуу көтөрүлүп түшүп турган экен. Ошол кышты жанагы нени үстүгө көтөрүп койгонго асманда учуп болуп турган. Андан кийин ошол жерге ордуда калган. Жана биз дагы таваф кылып атканыбызда, ушул жерге келгенибизде, биз таваф кылып атканыбызда Салли барикти Ибрахим алейхисаламга салаваттарды окуйбуз. Себеби Ибрахим алейхисалам Кабаны куруп бүткөндөн кийин Исмаил алейхисалам менен колуну Рукны Ямани деген бурчка коюп туруп ушундай деген экен: Аллахым, бизге ушундай нерсе бер, ушул Кабаны кургандыгыбыздын ордуна, Аллахым, эртең кыямат кайымга чейин адамдар бизди эскерсин деген экен. Ошондуктан биз ар намаздан кийин, аттахиятты окуганыбыздан кийин Салли барикти окуйт экенбиз. Кыямат кайымга чейин Ибрахим алейхисаламды эскерип турат экенбиз ушул жерде. Бул макам Ибрахим, Аллах Таала Куранда айтат: "Ваттахизу мин маками Ибрахима мусалла", макам Ибрахимдин ордуну намаз окуучу жайга айлантыргыла деген. Пайгамбарыбызда хадиси бар: эгерде кимдеки бул жерде макам Ибрахимдин жанында намаз окуй турган болсо дейт, кулак каганы менен анын бүт күнөөлөрү кечирилет дейт. Жана ошол Адам алейхисалам, Ибрахим алейхисаламдан тартып бул күнгө чейин канча адамдар келип намаз окуган болсо, ошолордун соонун баары ага берилет экен. Эл арасында дагы сөз бар да. Бул Кабанын ичинде таш бар экен, ал таш жерге тартылуу күчү болгондугуна карабай туруп турат, тийбей турат депчи. Анан Кабанын ичинде эмне бар? Негизи Кабанын ичинде эч нерсе жок. Кабанын ичинде болгону чырактар бар. Андан кийин 3 устун бар. Башка эч нерсе жок. Ал өзүнчө бир таш турат экен дегени негизи ошол бурчта турат ал. Бейиштен түшүрүлгөн таш. Жанагы адамдар барып колу менен кармап, анан кийин биз узактан туруп бисмилля Аллаху акбар деп саламдашып атабыз. Хаjar Laswat. Хаjar Laswat ошол Адам алейхисаламга бир риваятка көрө бир чатыр катарында чоңдукта анын нуру батышка чыгышка чачырап турган бейиштен түшүрүлгөн таш. Назала Хаjar Laswat минал жанна, бейиштен түшүрүлгөн таш. Ооба. Пайгамбар хадисинде айтат: "Ядуллахи филлар", жер бетиндеги Аллах Тааланын колу дейт. Эгерде кайсыл бир пенде Аллах менен учурашкысы келсе бул дүйнөдө, учурашкысы келе турган болсо, ошо Хаjar Laswatка барып учурасын дейт. Биз ошондо салам бергенибизде Аллах менен салам бергендей болобуз. Бизге мисалы динден кабар азыраак адамдар карап турса барып ташты өп, жөнүнүп, сөйкүнүнөн мындай ыйлап эме кылып атат да. Ал жерде ташка сыйынуу эмес да? Жок, ал жерде ташка сыйынуу эмес. Аллах Таала орун басар кылып, Аллах Таала бир мекенге, бир үйгө муктаж болбогондуктан, бирок ушул ким бул жерге келип сыйынса, мага сыйынгандай болот дегендиктен биз Аллах Таалага ушул жерде эмне деп сыйынат? Сыйынганыбызда Аллах Тааладан тиленебиз. Ушул таштан деп эмес. Ушул бейиштен түшүрүлгөн таш бул болгону, бул себепчи дейбиз да, негизги Аллахка
сыйынабыз. Себеп пайгамбарыбыз хадисинде айтып атат. Ушулга жакшы салам бергиле, гаплетте калып кетпегиле, ушул жерде бейкабар болуп калбагыла, ушуга салам берсеңер, эртең кыямат кайымда дейт. Ал Абу Кубейс тоондой чоңдукта келет экен дагы, ким келип бул дүйнөдө зыярат кылган болсо ошолорду шапаат кылат. Азыр намаз башталып калды. Азыр намаздан кийин калган бөлүгүн улантабыз, намаз окулгандан кийин. Мына урматтуу көрөрмандар, биз азыр таңкы намаз бүттү, багымдат окулуп бүтүп, андан кийин азыр мына сөзүбүздү улаганы турабыз. Ушул азыр Каабанын 4 тарабы тууралуу кыскача бир айтып берсеңиз да. 4 тарабында 4 башка дуалар кылынат экен, мындай бир 4 белги бар экен башкача. Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Өзү негизи 4 бурч боло турган болсо, ошол 4 бурчтун 4 тарабында тең таваф кылып атканда өзүнүн кайсыл дуа кылгысы келсе, эмнени тилегиси келсе, ошону тиленип дуа кыла берсе болот. А бирок мындай белгиленген жерлер бар. Мисалы Хаджарул Асвадтан баштап бул Макам Ибрахимге келгенибизде, Макам Ибрахимге келгенде Ибрахим алейхиссаламга сали бариктерди окусак, анан Хижри Исмаилге келгенибизде, мына таканын тушуга келгенибизде Субханаллахи ва алхамдулиллахи деп туруп Аллах тааланы даңтасак, андан кийинкисинде ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах деп кайра эле Аллах тааланы даңтай турган мактоо сөздөрүн айтсак, кийин Хаджарул Асвадка Рукту Яман деп коет. Йемен бурчу менен Хаджарул Асвадтын бурчу бар. Ал жерге келгенибизде Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан-нар. Аллахым, дүйнөдө дагы, акыретте дагы бизге жакшылыктарыңды ырак көр, тозок отудан бизди узак кыл, ары кыл деген дуаларды окулат. Ал жалпы негизинде бул дуаларды билбеген болсо, билбеген адам болсо, жөн гана тилене берсе болот. Эмне тиленкиси? Мисалы, дуанын бир кандай десек, шарты айтып берип кетпейсиз. Усулу шарты Кандай жакшы. негизи биринчи дуа кылаардан алдын Аллах таалага мактоолорду айтышыбыз керек. Биринчи Аллах тааланы мактоолорду айтып бүткөнүбүздөн кийин пайгамбарыбызга салаваттарды айтып туруп, андан кийин акыретибизди, көбүнчө акыретибизди көбүрөөк Аллах тааладан тиленишибиз керек. Кийин дүйнөлүк нерселерибизди сурансак болот. Бейишибизди тиленип, андан кийин өзүбүздү тозок отудан сак кыл деп баарын тиленип бүткөнүбүздөн кийин дагы бул дүйнөдөгү мисалы балалуу чакалуу боло албай аткан чыгар, неберелүү болбогондор, кандай муктаждыктар болсо ошол муктаждыктар тилене берсе болот. Бул жакта эшиги тарапта, ошол эшигиден жанагы бейиштен түшкөн таштын жанында эшиги тарабы жайгашкан. Күнчыгыш тарабы болуп калат. Күнчыгыш тарабы. Ошондо бул тараптан, ошол тарабынан эшиги жактан дуа кылган адамдын дуасын жоопсуз кайтарбайм деп Алла Таала ушундай деген экен, пайгамбарыбыз осуят кылган экен. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дал ошол жерге келгенде колдоруну коюп, төштөрүнү коюп, ушундай кылып жабышкан абалда Каабага жабышып туруп андан кийин дуа кылган экен. Ал жерди мултазам деп коет. Мындай айтканда, жалына турган жер. Ал жерге барганыбызда көп дуа кылышыбыз керек. Фазилат Макка деген китепте ушундай жазат, Хасан Басри Азиретер ушундай айтат, 15 жерде дуа кабыл болот дейт. Ошолордун бирөөсү Каабанын эшигинин жанында, ошол бейиштен түшүрүлгөн жакут ташта, Макам Ибрахимде, Каабанын тушунда, Каабанын айланасында, Сафа, Марвада, ошол жерлерде эч качан дуа кайтарылбайт экен. Эмне дуа кылсак, эмне тилесек Аллах Таала берет экен ошол жерлерде. Анан эми азыр мына таваф кылып атышат. Бир жак оң жагын көздөрүн ачып алып айланып атат да. Сыры эмнеде? Бул оң далынын ачылышынын себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7-хижрат жылында Мекке мушриктердин колунда болгон. Ширк келтирген, алар мусулмандардын колунда боло элек болчу, ошондо 3 күнгө келип умра амалын жасоого уруксат беришкенде, мусулмандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү Касва төбөсү менен биргеликте аркасындагы сахабаларга ушундай буйрук берген. Баарыңар оң далыңарды ачкыла дагы бат-баттан неңерди, желкеңерди силкиген абалда бат-баттан баскыла деген. Ушундай күчтүү көрүнгүлө мушриктерге, кайраттуу болуп көрүнгүлө деген. Ошондо алар ушинтип чуркаганда тоонун үстүгө чыгышып алып, байкоо жүргүзүшүп, мусулмандар
алсырап кетти бекен, өз мекендеринен кетип ал жакта жакырчылыктын айынан, аба ырайынын айынан бир топко алсыздап кетишти окшойт деген ойдо алар байкоо жүргүзөлү деп турганда момун мусулмандар кайраттуу жүгүрүп жаткандыгын көрүп туруп, булар Мадинага барып кайра күчтөнүшүптүр, кайра булардын абалы жакшырыптыр деп алар ушундай не кылган экен. Мусулмандар капырларга каршы өздөрүнүн күчтүү экендигин билдирген экен. Пайгамбарыбыз айткан, эгер ким ушинтип баса турган болсо, Аллах Таала ага ырайым кылсын, аягын оң кылсын деп дуа кылган экен пайгамбарыбыз. Ошол күндөн тартып бизге бул амал сүннөт амал болуп калган. Анан негизинен мына таваф кылууда монтип байланып атат, мисалы ташка сыйынуу деген эми динден кабары жок адамдар бул жака келип ушул ташка сыйынышат, анан таштан сурашат депчи. Ошонун бир маңызын айтып берсеңиз да, могу айлануунун. Аллах Таала бул дүйнөгө бизди адам затын орун басар кылып жараткан. Инни жаани филарди халифа дейт. Ошондой эле Аллах Таала бир үйгө, бир жерге муктаж болбогондуктан жер бетинде жалгыз гана ушул үйдү менин үйүм деп атап койгон. Эгер мага сыйынгыңар келсе, ушул жерге сыйынгыла. Эгер мага ибадат кылгыңар келсе, кулчулугуңарды көрсөткүңөр келсе, ушул Каабага келип сыйынгылага деген. Биздин дагы өзүбүздүн кулчулдук милдетибизди аткарыш үчүн ушул жерге Каабага келип сыйынабыз. Ошондой эле бул келип башка жерлерди барып бирөөнүн өзүбүздүн дүйнөлүк кызыкчылыгыбыз үчүн же болбосо бир кайгылуу ишибизди оңунан чечүү үчүн кандай бирөөлөрдүн артынан сагалап калабыз. Ошолордун эшигини таваф кылып айланып калабыз да. Бирок ак үйлөрдүн эшигини, бирок жалгыз гана жараткан Аллахтын гана эшигини сагалаганга, ошол жерди гана айланганга татыктуу болгон жер бар да. Бул жер дагы жерге келип өзүбүздүн күнөөлөрүбүздүн кечирилиши, о Алла менин күнөөлөрүмдү кечир деп Аллах Тааланын үйүн таваф кылабыз. Пайгамбарыбыз хадисинде айтып атат. Эгерде кимде ким Аллахтын үйүнө келип таваф кыла турган болсо, ал-Каабату махфуфатун минал малаика, периштелер ал Каабаны курчап турат дейт. Ким келип таваф кылса, ошолорго периштелер Аллахым анын күнөөсүн кечир деп дуа кылат экен периштелер. Анын атынан дуа кылышат экен. Ким дуа бул жерде ким умра амалын аткарып, лам ярфус ва лам яфсук, жаман сөз кошпой, бузукулук кылбастан ража кайта турган болсо, каямин валадатхум, энеден жаңы төрөлгөндөй күнөөсүз кайтат экен. Ошондуктан биз бул жерге келип Аллах Тааланын үйүнө таваф кылабыз. Анан эми бир катар Кааба тууралуу көрөрмандарыбызга түшүнүктүү жаратып бердиңиз, маңызы тууралуу. Эми умра деген эмне? Умра кылуудагы максат кандай, маңызы эмнеде умранын? Бул боюнча айтып көрсөтсөң. Умра негизинде сүннөтү муаккада. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бекемделген сүннөтү. Муну аткаруу сүннөт. Бирок биз умрага эмне үчүн келебиз? Негизинде биз чакырылгандыгыбыз үчүн келебиз. Аллах Таала Ибрахим алейхиссалам ошо Каабаны кургандан кийин вазин финнас бил хаджияту карижалан, адамзатты ажылга чакыргыла деген. Демек биз Ибрахим алейхиссаламдын чакырыгына жооп бергендигибиз үчүн биз бул жерге келебиз. Ошондой эле биз бул жерге келишибиздин негизги дагы бир себептери биз бул жерге келип Аллах менен учурашканы келебиз. Эгерде пайгамбарыбыз хадисинде айтып атат, бул жерде, бул дүйнөдө туруп Аллах менен учурашканыңар келсе, ушул жерге келип салам бергиле деген да. Биз бул жерге келип Аллах менен учурашкандыгы үчүн жана биз өзүбүздүн жаман адаттарыбызды, жаман кулк мүнөздөрүбүздү, ошондой эле арам иштерибизди таштай албай атсак, жүрөгүбүздү намазга, Аллахка бура албай аткан болсок, Аллах Таала Куранда айткан: "Кияман линнас ва худан лил аламин." Жер бетиге адамдарды намаз окуй турган жер кылып, жана аламдарды хидаятка жеткизе турган жер Кааба деп койгон. Бул жерге келген адамдын жүрөгү жибийт. Динге болгон көз карашы өзгөрөт. Ислам диниге болгон жүрөгү жибип, жубап, баягы кадимкидей ибадатка сусап баштайт. Ошон үчүн өзгөрбөй аткан адамдар бул жерге келип, өзгөрүү үчүн бул жерге келебиз. Андан кийин өлүмдү эстеш үчүн биз ихрамды кийип бул жерге бай, кембагалы болсун, ичибизде азыркы убакытта миллиардерлер, байлар, түркүн адамдар жүрөт да. Европадан келген, Америкадан келген, Орто Азиядан келген адамдар, бирок бардыгы бир чүпүрөккө оронуп алган да. Бардыгы махшар майданында өлбөстөн алдын өлүп,
ошондо өлгөнүбүздө биз дүйнөдөгү мансабыбыз, авторитетибиз бүт нерсе артта калат дагы биз жупуну бир адамга айланабыз да. Биз чыныгы ушул өлбөстөн алдын өлүп, эсепке тартыла электен алдын эсепке тартылып, махшарга барбай туруп өзүбүздү бул жерде махшар майданын жашаш үчүн бул жерге келебиз. Ошондой эле пайгамбарыбыздын баскан кадам издерини көрүп, өз көзүбүз менен динди дагы да жакшыраак тануу үчүн. Көпчүлүгүбүз пайгамбарыбыздын өмүр баянын, дин жөнүндө маалыматтарды угабыз, бирок ал жер кайсыл жерде башталган, кайсыл жерде бутак аткан, ошол жерлерди өз көзүбүз менен кандай кыйынчылыктар менен бизге ислам дини жетип келген тарыхый окуяларды өз көзүбүз менен жер менен көрөбүз да. Ушундай ушул нерселерди көрүү үчүн умрага келебиз, Кудай кааласа. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Эми сиздердин компания кызмат саякат умра компаниясы. Эми биз мындай көрөрмандарга жасамалуулук же мактап же андай эмес, реалдуу өзүбүз туушуккан көрүнүштү көрүп ыраазы болуп атабыз. Демек, мына канча ата-энелер ошол умрага келген жарандар баары эки ооздон бир ооз сиздерге алкышын айтып батасын бериптир. Бул үчүн абдан эмгегиңизге рахмат көргүз. Чоң рахмат. Негизи эле ушул умрага келем деп аткан биздин мекендештер болсо, биздин жарандар болсо, кандай деген сөз айтат элеңиз? Акыры ушул коомчулукка кайрылуу үчүн убакыт берели сизге. Эми урматтуу мекендештер, көпчүлүгү айтат, эми умрага келүү шартпы же болбосо башка ишибиз турганда дейт. Негизинде умрага келүү бул нерсе өтө маанилүү нерсе. Балким сиздердин ата-энеңиздер жаштарга кайрыла турган болсо, ата-энеңиздер келе элек болгон болушу мүмкүн да. Бирок энсеп ушул жерге келсем экен деп арзуу кылган, бирок сизге айта албай аткан болушу мүмкүн. Ошондуктан ар бирибиз эгер аракет кылсак, ниет кыла турган болсок, дуа кыла турган болсок, ушул жерлерди көрүүгө аракет кылсак, иншалла Аллах таалам кабыл кылат, бир күн ушул жерлерге келесиздер. Ошондуктан камданып, өзүңүздөрдүн ата-энеңиздерди жөнөтүп, ушул жерде Каабада дуалар кайтарылбай турган жерде өзүңүздөргө дуа алууга аракет кылыңыздар. Эгер ата-энебиз жок болуп кайтыш болуп кете турган болсо, бул биз үчүн өмүр бою арман болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан баарыңыздарды ата-энеңиздерди жөнөткөнү жана өзүңүздөр келип ушул жерлерде көп ибадат кылып кетүүнү баарыңыздарды чакырабыз. Чоң рахмат. Анан урматтуу көрөрмандар, бул жерде бир гана өзү үчүн эмес, 4 жолу умра кылууга бир жакшы шарт болот экен. Мындайча айтканда 4 жолу умра амалдарын жасайт экен, 4 кишинин атынан. Демек, бул дагы чоң мүмкүнчүлүк. Анткени кээ бирлеринин ата-энелери өтүп кеткен, кээ бирлеринин туугандары өтүп кеткен, келе албай калган акыбалдагы инсандардын намынан дагы, тирүүлөрдүн намынан дагы умра жасап кеткенге шарт түзүп берипсиздер. Шарт түзгөндө дагы өзгөчө ошол тарыхый өзгөчө бир мечиттерден, өзгөчө ушундай бир тарыхый орду бар жерлерден баштап умра кылдырып атасыздар. Бул үчүн дагы абдан ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, урматтуу көрөрмандар. Ушул сиздерде ой жаралып, максат тилек болуп турган болсо, Кудайым ошол тилегиңиздерге жеткизсин. Жана төмөнкү номерлердеги координаттарга байланышсаңыздар, сиздерге ушул кызмат саякаттын кызматкерлери байланышып, мыкты өздөрүнүн шарттарын көрсөтүп айтып берет. Бар болуңуздар. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция. Рентген жана консультация акысыз. Ишемби күнү УЗИ акысыз. Ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында.
Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81.